Мына ол мен олтурган креслонун наркы 6984 евро. Буга дейре 6000 евро деп айтылып келсе, көрсө наркы дээрлик дагы 1000 еврога кымбат экен. Булардын баары Италиядан атайын буйрутма менен чылкый булгардан жасатылып алынып келген. Мындагы композициянын наркы 324 000 евроны түзөт. Мен үчүн мында баарынан кызыгы мына бул таштанды чакасы. Мунун наркы 2000 евро. Таштанды чакасы 2000 евро. Булардын баары Кумтөрдүн мурдагы төрагасы Теңиз Бөлтүрктүн кеңсесине сатып алынып келген. Дайырбек Орунбеков коомчулукту алдыдагы иш-чараларды сабырдуулук жана ынтымак менен өткөрүүгө чакырды. 1 сентябрда Бишкекте мамлекеттик кызматкерлер эс алат, айлыктары төлөнөт. Жеке мал доктурларды мамлекеттин карамагына өткөрүү пландалууда. Борбор Азия өлкөлөрүнө бирдиктүү виза киргизүүгө кандай карайсыз? Коомчулуктун пикири суралды. Алдыда Кыргызстанда өтө турган эл аралык масштабтагы иш-чараларга карата президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков кыргызстандыктарга кайрылды. Ал өз кайрылуусунда өтө турган иш-чаралардын алкагында айрым жолдор убактылуу жабылып, кыймылга чектөөлөр киргизилерин белгилеп, жарандарды түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 2026 жылдын январь-июль айларындагы өлкөнүн социалдык экономикалык абалынын жыйынтыгын чыгарды. Минкап төрагасынын айтымында алдын ала баалоого ылайык 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын ички дүң продуктунун көлөмү 1 триллион 172,7 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 11% болгон. Экономикалык өсүшкө курулуш тармагы эң чоң салымын кошуп, 60,6% көрсөткүчкө жеткен. Айыл чарбасы 6%га, ал эми жалпы өнөр жай тармагындагы өсүү 11,2%ды түзгөн. Министрлер кабинетинин башчысы мындай экономикалык динамиканы абдан жогору жана позитивдүү деп атады. Ошондой эле жыл башынан тартып республикада негизги капиталга салынган инвестициялардын рекорддук өсүү темпи катталганын кошумчалады. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1,4 эсеге жана тышкы булактардын көлөмү 3,1 эсеге көбөйүшү менен камсыз кылынды. Чакан жана орто ишкерлер боюнча дагы көрсөткүчтөр менен тааныштырып кетсем, бул дагы маанилүү багыттардын бири. Министрлер кабинети тарабынан жергиликтүү ишкерлерди колдоо боюнча зарыл чаралар көрүлүүдө. Бүгүнкү күндө бизнеске жеңилдетилген насыя берүү боюнча бир катар мамлекеттик программалар жана долбоорлор ишке ашырылууда. Ушуга байланыштуу чакан жана орто ишкердик сектор 2025 жылы негизги көрсөткүчтөр боюнча улуттуу өсүш көрсөттү. 1 сентябрда Бишкек шаарында жайгашкан бюджеттик уюмдардын кызматкерлери эс алат. Бул күнү кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Мындай чечим министрлер кабинетинин токтому менен кабыл алынган. Ал эми 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү, мыйзамга ылайык иш эмес майрам күнү болуп саналат. Ошондой эле жеке менчик уюмдар үчүн дагы 1 сентябрды эс алуу күнү катары белгилөө сунушталат.
Ак Тилек автожол өткөрмө пунктунда коррупция аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, мамлекеттик чек ара кызматынын жана мамлекеттик салык кызматынын жумушчулары Ак Тилек автожол өткөрмө пункту аркылуу жүк ташуучу автотранспорт каражаттарын мыйзамсыз өткөрүп турган. Айдоочулардан пара алып, коммерциялык жүктөрдү ташыган оор жүк ташуучу унааларды өлкөнүн аймагына тоскоолдуксуз киргизип, расмий документтерде аларды бош унаалар катары катташканы айтылды. Жыйынтыгында 4 жаран кармалып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кыргызстанда 1,5 миңге жакын жеке ветеринарды мамлекеттик кызматка тартуу пландалууда. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, бул үчүн мал аман мамлекеттик ишканасын түзүү каралууда. Бул тууралуу Кабар агенттиги билдирди. Ардагер ветеринар Жалил Алымкулов жеке мал докторларды мамлекеттин карамагына өткөрүп, аларга туруктуу айлык акы төлөө ветеринардык кызматтын сапатын жогорулатууга өбөлгө болоорун белгилеген. Жаңы ишканага алынган адистер малдарды эмдөө, кан үлгүлөрүн алуу жана башка мамлекеттик ветеринардык иш-чараларды жүргүзөт. Ошондой эле жарандарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтө алышат. Маламан мамлекеттик ишканасын түзүү боюнча токтомдун долбоору учурда макулдашуу баскычында. Жаңы жылдан тарта толук кандуу ишке киргизүү пландалууда. Бишкекте 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземине жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине карата атайын фан зоналар уюштурулат. Борбор калаанын тургундары жана коноктору ачылыш аземин, ошондой эле эл аралык саммиттин негизги иш-чараларын түз эфирде LED экрандар аркылуу көрө алышат. Негизги фан зона Ала Тоо аянтында болот. Мындан тышкары Тунгуч кичи районундагы Тунгуч 1 скверинде, Ынтымак 2 паркында, Дайыр Асанов атындагы паркта, Ак Өргө конушундагы Ашар паркында, Жал кичи районундагы Муун скверинде, Алга спорт комплексинде, Чыгыш 5 кичи районундагы номер 66 орто мектепте жана башка даректерде бир катар фан зоналар уюштурулат. Белгилей кетсек, түз эфир башталганга чейин кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусунда концерттер уюштурулат. 7 августтан 13 августка чейин өлкө аймагында 36.536 жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, тиешелүү документи жок унаа айдаган 1003 учур, мас абалында унаа айдаган 534 учур, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол кыймылынын эрежелерин бузуу 1942 учур, жасалма мамлекеттик номер менен унаа айдаган 19 учур жана башка эреже бузуулар катталган. Мындан тышкары 3552 унаа атайын айып короого киргизилген. Жол тескөөчүлөр айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Таласта 5000 орундуу стадиондун курулуш-монтаждоо иштеринин 70% аткарылды. Объектте 300дөн ашык жумушчу эмгектенүүдө. Курулуш министри Нурдан Орунтаев Талас шаарындагы борбордук стадиондун курулушу менен таанышты. 5000 орунга ылайыкталган стадиондо батыш жана чыгыш трибуналары, оюнчулар үчүн зарыл шарттар, медиа жана VIP зоналар каралган. Мындан тышкары футболчулар үчүн жатакана, ашкана жана административдик жайларды куруу пландалууда. Стадиондун курулушу былтыр башталган. Аны быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берүү пландалып жатат. Кант асфальт бетон заводу унаа жолунун 1-6 чакырым аралыгында жол куруу иштерине байланыштуу унаа кыймылы убактылуу чектелди. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, оор жүк ташуучу жана жеңил унаалар үчүн Кант шаарына өтүүчү айланма жол ачылды. Айдоочуларга жол белгилерине көңүл буруп көрсөтүлгөн айланма жол аркылуу жүрүү сунушталат.
Ат башы районундагы көл суу жана көк кыя аймактары таштандыдан тазаланды. Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришкендей, тазалоо иштери көл суу көлүнүн жээгинин санитардык абалын жакшыртуу жана жаратылышты таза сактоо максатында уюштурулду. Жергиликтүү тургундардын жана туристтик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн катышуусу менен аймактагы таштандылар чогултулду. Ошондой эле экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору жана Ак Моюн муниципалдык ишканасынын кызматкерлери да катышты. Жакында Ысык көлдө балык өстүрүү борбору ачылат. Тоң районунда аквакультура жана балык өстүрүү регионалдык борборунун курулушун аяктоо жана аны ишке киргизүүгө даярдык көрүү маселелери талкууланды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү Корея деңиз институтунун директору Джо Джон Хи жана институттун өкүлдөрү менен жолугушууда сүйлөштү. Жолугушууда борборду расмий ачууга даярдык, тиешелүү документтерди мыйзам талаптарына ылайык толуктоо маселелери каралды. Борбор аквакультура жана балык өстүрүү тармагына заманбап технологияларды киргизүүгө жана Кыргызстан менен Кореянын бул багыттагы кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган. Баткен шаарынын коммуналдык кызматтарынын техникалык базасы жаңы техникалар менен толукталды. Маалыматка ылайык, шаардык муниципалдык автобазага 2 экскаватор, фронталдык жүктөгүч, Hyundai Porter жүк ташуучу унаасы жана жел маян атайын техникасы тапшырылды. Алар Баткен облусунун өнүктүрүү фондунун каражатына мамлекеттик лизинг компаниясы аркылуу алынып, шаарды көрктөндүрүү, тазалык иштерин жүргүзүү, жолдорду оңдоо жана башка муниципалдык иштерге пайдаланылат. Бишкек шаарында 1200 орундуу мектеп салынууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, долбоор республикалык бюджеттен эсебинен каржыланып, окуучулар үчүн бардык зарыл шарттар каралган. Анда лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы жана спорт залы жайгашат. Мектептин курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын март айында башталган. Учурда имараттын дубалдары тургузулуп, чатыры жабылууда. Мындан тышкары ички жасалгылоо иштери комплекстүү жүргүзүлүп, шыбак иштери аяктап калды. Жаңы мектепте 2 нөөмөттө 2500-гө жакын окуучу билим ала алат. Кыргызстандын информатика боюнча курама командасы Ташкентте өткөн эл аралык олимпиадада 4 медаль алды. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, аталган мелдешке 97 өлкөдөн окуучулар катышып, Кыргызстандын окуучулары 2 күмүш жана 2 коло медальга ээ болду. Рамазан Мананов, Алихан Айдарбеков жана Абдуллахан Абдирасулов Ambassador International School эл аралык мектебинен, Ян Бабрус Газпром Кыргызстан мектебинен катышты. Кыргызстан 97 өлкөнүн ичинен 20-чы орунду ээлеп, өлкөнүн олимпиадага катышуу тарыхындагы эң мыкты командалык жыйынтык катары бааланууда. Илон Масктын SpaceX компаниясы АКШдан 2 Falcon 9 ракетасын 38 мүнөттүк аралык менен учуруп, жаңы рекорд койду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, 2 учуруу тең 15 августта болуп, 1 Falcon 9 ракетасы Флоридада 21:12 учурулду. Бортто жердин төмөнкү орбитасында иштей турган 8 спутник болгон. Алар ийгиликтүү жеткирилди. Андан 38 мүнөт өткөндөн кийин Калифорниядагы базадан дагы бир Falcon 9 учурулган. АКШдагы 2 учуруунун ортосундагы мындай кыска аралык SpaceX үчүн жаңы рекорд болгону белгиленүүдө. Кытайлык окумуштуулар кант диабетин дарылоонун жаңы ыкмасын иштеп чыгышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Чыгыш Кытай педагогикалык университетинин окумуштуулары кандагы глюкозанын деңгээлин таанып, ага жараша жооп бере алган ооз аркылуу кабыл алынуучу пробиотикалык препаратты иштеп чыгышкан. Изилдөөчүлөрдүн айтымында препарат кандагы канттын өзгөрүшүн реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөп, анын деңгээлин төмөндөтүүчү гормондорду өз алдынча бөлүп чыгара алат. Мындай жаңы ыкма диабет менен ооруган миллиондогон адамдар үчүн коопсуз жана организмдин табигый процесстерине жакын дарылоо ыкмасын сунуштайт деп белгилешкен. Сиздер кечки жаңылыктар топтомуна күбө болдуңуздар. Ушул жана башка кабарларды 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан жана 7 каналдын тиркемесинен окуй аласыздар. Студияда Жанара Кайыпбекова жана режиссердук пультта Талас Аманбеков болду. Саламатта калыңыздар.